Ноорус майрамы жыл тогушуп, жаз келип, желин айрылып сүт, жер жарылып көк чыккан, жаңылануунун, жашылдануунун майрамы эмеспи? Дүйнөнүн төрт бурчунда окуп, жашап жана эмгектенип жатышкан кыргыз жарандарынын тилектештигин бириктирип, кыргыз көчүн негиздеген Асран Айдаралиев башында турган көчмөндөр тайпасы да ар кайсы өлкөлөрдө Ноорузду майрамдашты. Сиздерге сунуштап жаткан бул көрсөтүүбүздө кыргыз көчү тайпасынын Москва шаарындагы мүчөлөрүнүн майрамдык мааракесинен сөз кылмакпыз. Улап, сүмөлөп кайнатууну 7 жыл кайнатсам деген тилегим бар. Кудай буйрса, быйыл 4-жыл кайнатып атышым. Ошол жакшы тилектер менен 3 жыл кайнаттым буга чейин. Кудайды бир 10 күн калганда баштап, кадимкидей эле Москвадагы базардан эле сатып келип, көпчүлүгү кызыгышат да, будайды каяктан аласың, үйдө кантип кайнатасың деп таң калышат да. Анан ошо базардан эле өзүбүздүн Орто Азиялыктар саткан базардан эле алып келип, 2 килограмм кайнатам. 10 литрлик казанда 2-ни кайнатам. Ошону кандай шартта кайнатасың? Үйдөгү газга? Үйдөгү шартта эле, үйдө эми домдобузда газга эле, кадимкидей эле газга кайнатам. Кыргызстандагыдай шарт жок дейм. Бу жерде эшикке чыгып казан асып, жер казсаң орустар кожалып деп тополоң чыгарышат. Ошон үчүн ошо үйдө эле необычный. Былтыр дагы жакшы өзүмдүн тең туштарым, эжелерим менен кайнатканмын. Тууган уруктар дегендей, достор болуп кайнатып келатабыз. Ушу тилеген тилектерибиз ишке ашсын. Москвада эми баарыбыз мигрант болуп жүрөбүз. Бөлөк эл, бөтөн жерде жүрөбүз. Эсен аман кайталы деп тилек кылам көбүнчө. Балдарыбыздын пешенесине баралы, ата энебиздин жанына баралы деп айтканбыз. Эми Кудай буйрса калгандагы быйыл 4-жыл болсо дагы 3 жыл кайнатып алсам, Кудай кааласа. Кыргызстанга кетесиз. Тилегиме жетип. Кийинки жыл балким Кыргызстанда кайнатып каламбы. Акын кыздын жүрөгүндө эми башка бир жөнөкөй майда нерселер дагы акын кыздын жүрөгү менен сыртка чыгат. Анан ошол Ноорузда бир нерселер сенде пайда болгондур да, ошого карата кандай бир ырсактарын жөнөтүп жибердиң? Теңтип кетти бир учел деген ыр. Качан биз туулган жердин жыпын искеп, качан биз тандыр нанын ысык диштеп, качан мен өз үйүмдө таңды тосуп, качан мен ата журтка берем иштеп. Калкыбыз көөдөн керип жаркыр бекен, балдары кучагында балкыр бекен, тентиген бир уч кыргыз биргелешип, башчыга кайран элим жалчыр бекен. Ошол кыргыздын көчүн уюштуруп, ошол азыр көптүр айта турган маселелер чечилсин деп, ошол Асран Айдаралиевдин биздин кыргыз көчүн уюштуруп, ошону жетектеп атканы бул албетте мен кыргызмын деген жигиттерди эмне үндөйт, патриоттуулукка үндөйт деп ойлойм да. Анан ошол Москвада бардык жер жүзүндөгү караганда биздин Москвабызда кыргыз жарандары көпчүлүк кылат. Ошол биздин көпчүлүк кыргыздарыбыздын атынан, ошонун ичинде мен көчмөн дегендерибиздин атынан бүгүнкү Ноорус менен куттуктайлы. Эмесе ардактуу көчмөндөр бар болуңуздар. Ушун менен эле көчүп жүрө бербейбиз. Акыры кыргыз жерибизге дагы жакшынакай кабыл tilek, жакшынакай бардар байлыктарыбыз менен, бакытыбыз менен көчүп барабыз. Дагы бир кичинекей эскертме, кыргыздын үсү менен жазылса жакшы болот эле. Биз журобуз дебей, жүрөбүз деген кыргыздын татынакай сөзү менен сүйлөп, сөзү менен жазылса кандай болот? Ошондо дагы бир кичинекей эскертме, өңү тамгасы менен жазышса. Кыргыз көчү тобуна жалпы эле чет жерде жүргөн кыргыз мекендештерибизди ушул бүгүнкү Ноорус майрамы менен куттуктайын. Алталдан өргөн чачыбыз, талайлуу кыздар атыбыз, таңдагы булбул өңдөнүп ай, таңшып бир ырдар чагыбыз, таңдагы булбул өңдөнүп ай, таңшып бир
Келиңиздер, урматтуу көчмөндөр, биздин сүмөлөктөн, Москвада жасалган сүмөлөктөн осуп кетиңиздер. Эмиси ардактуу көрөрман, бул кичине гана көз ирмемде көп нерсени айтып бүтө албастырбыз. Ал эми кыргыз көчүнүн ар бир мүчөсү мен кыргызмын деп сыймыктанар каада салтыбызды, ырым-жырымдарды, дегеле көрөнгөсү көнөрбөс кыргыз экенибизди укумдан тукумга далилдей бермекчи. Атайын кыргыз көчү тайпасы үчүн Москва шаарынан